Bir hafta içinde Садыр Жапаровдун аброюна көбө жаккан маалыматтар уда тарап, президенттин администрациясын актанууга мажбур кылды. Бул маалыматтар 19 тонна алтын кайда сатылганы ачык айтылбай жаткан чакта чыкты. Андан тышкары өзгөрүүлөр киргизилбеген тар чөйрөдө тартылган сүрөттөрдүн тарап кетишин өзү бийликте тирешүү күчөгөнүн билдирет деп жоргандар да бар. Алгач президенттин кортежинде кымбат баалуу 2 субурбан пайда болду. Ким бергени белгисиз. Андан соң президенттин агасы Сабыр Жапаров алтын кармап түшкөн сүрөтү жарыяланды. Андан соң президент Жапаровдун өзүнүн криминалга тиешеси бар делген адам менен түшкөн сүрөтү чыкты. Күмөндүү бул көрүнүштөргө бийлик тараптын жобу күлкүңдү келтирет, инандырбайт. Эмнеге экенин кенен айтып берем. Аты жөнүм Арген Бактыбек уулу, сиз медиа хабарды көрүп баштадыңыз. Адегенде акыркысынан баштасак. Интернетте президент Садыр Жапаров, кудасы жана жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түменбаев менен